Салам достор, бизге келген көп суроолордун арасынан биз тандап, кыска жана нуска жооп алганга аракет кылабыз адистерден. Бүгүн болсо биз остеопатия темасын козгойбуз. Ал эми сурообуз болсо, остеопатия деген эмне жана кандай ооруларды дарылайт? Бүгүн бизде конокто жардамы жок айта албайм. Себеби Бактыгүл эже, Бактыгүл Усупбекова, Евразиялык остеопатия медициналык институтунун башкы директору, Саламаттыкты сактоо министрлигинин остеопатия боюнча башкы адиси, остеопатиялык ассоциациясынын президенти, медицина илиминин доктору Бактыгүл эже конокто бизде. Саламатсызбы, Бактыгүл эже? Саламатсызбы. Негизи ушу алгачкы эле сурообуз, остеопатия деген кандай илим жана кандай ооруларды дарылайт? Эми остеопатия бул кадимки клиникалык медицинанын бир тармагы болуп эсептелет. Биздин бир өзгөчөлүгүбүз, биз эми башка адистерге, медициналык адистерге өзгөчөлөнүп, денени мындай бөлүп карабай, биз текши жалпы карайбыз. Эгерде эми гинекологдор жыныс мүчөнүн тегерегин баарын изилдеп ошол жактагы оорулар менен иштесе, мисалы стоматологдор мына могу тиш, жаак сүйөктөрдүн тегереги менен иштесе, биз болсо жалпы текши, бизге баары бир баш ооруйбу, жамбаш ооруйбу, биздин тизелери, муундары ооруйбу же ички мүчөлөрү ооруйбу, бизге баары бир. Биз баардык мүчөлөр менен иштейбиз. Андан тышкары биздин адистик оорунун жаңы эле тамырып байлай баштагандан баштап ооруй турган киши сезе электе эле биз колубуз менен текшерген убакта преддиагностика, предболезнь деп коебуз, оорунун алдын ала биле алабыз жана ошону оңдой алабыз. Профилактика жүргүзө алабыз, башкача айтканда, андан ары оору өспөсүн үчүн. Андан тышкары, эгерде башка медициналык адистиктер өзүнүн гана региондорун, өзүнүн гана бөлүктөрүн гана иштесе, биз болсо бардык башка медициналык адистер менен бирге чогуу жалпы иштеген адис болуп, медициналык өзгөчө ушундай адистик болуп эсептелет. Мисалы, эгерде тиш жагынан туура эмес, үстүңкү жагы менен алдыңкы жактын прикус деп коебуз, ошонун кыйшык тиштери өссө, аны да биз жанакы тиш доктур жака жибергендин алдында баш сүйөктөрүн оңдоп, анан айтабыз, биз азыр баш сүйөгүндөгү мына могул төрөлгөн убактабы, жыгылган убактабы болуп кеткен, жылып кеткен нерселердин баарын кайра ордуна калыбына келтирип, анан жиберебиз. Эми баары бошоп жакшы болгондон кийин тиш доктурга барсаңыз болот деп. Андан тышкары мына могу азыр айтып калдык, жыныс мүчөлөрү дейли, төрөй албай калган аялдар же болбосо жаңы эле жанакы ай сайын болгон менструальный циклдын мындай өзгөрүүчү болгон кыздардын жаңы эле келген убакытта, киретеге келгенде жаңы эле эме туура болбой, 3 айда, 2 айда, жарым жылда бир келип, болбосо келгенде абдан оору менен жанакы тез жардамды чакырып укол алмайынча болбогондо балдар болот да. Ошолорду да бизге келгенде иче турган дары бирдемелерди адистен барып гинекологдон баарын аласыңар, бирок биз ошону ооруларды жасап аткан, ооруларды алып келип аткан жамбаш сүйөктөрүнүн өзгөрүлгөнүн же жыныс мүчөсүнүн ичинде кысылып же бирдемеси жанакы басылып калган жерлеринин баарын бошотуп, анан гинекологдорго да жиберебиз. Биз ушундай адистикпиз, өзүбүз жалгыз жеке менен иштебейбиз, башка медициналык адистер менен бирге иштейбиз. Анан кийин эми айтып койдум, биз дарылайбыз, дарылаганда жалпы. Андан кийин башка чогуу медициналык адистер менен бирге иштейбиз. Андан тышкары оорунун алдын ала жардам бере алабыз, оору пайда болбош үчүн. Андан тышкары ооруп операция болуп же оор төрөт болсо, же кандайдыр бир чоң травма алгандан кийин да биз жардам бере алабыз, кайра калыбына келүү тарабын, восстановление, реабилитация деп коет. Реабилитация багытында да иштей алабыз. Ошон үчүн андан тышкары
мына улгайып калган кишилер өмүрү узун болсун десеңер, жашоосу узун болсун десеңер, биз да жардам бере алабыз. Денени текшип түздөп, ичиндеги мүчөлөр кысылып, жакшы жанына жан кошуп дегендей алардын баарын оңдотуп иштете ала турган болсо, адамдар 70, 80, 90, 100гө чейин жашай алат. Биздин ошон үчүн 5-6 тармагыбыз бар. Остеопатия кол менен ушинтип жардам бере алат элге. Ошондо сиз кошумча мисалы анализдери жок эле адамдын денесин кармап, кандайдыр бир ыкмалар менен алдын ала туура түшүндүмбү ошол жагын? Алдын ала мисалы гинекологко барбастан кээ бир ооруларды туралап, баягы балким гинекологко дагы барбоо Бар умулуп калса, төрөп калса, боюна бүтүп калса, же жанакы менструальный цикл оңдолуп калса, ага деле барууга болбойт. Дары ичпей эле анда дарылана берет. Бирок, эгерде гормональный фону балким өзгөрүлүп, анын баарын түздөгөнгө дары керек боло турган болсо, биз адистикке жиберебиз, анализдерди көрүп окуйбуз да, бизде врачтардан окулат да. Рентген көргөндөрдүн баарын остеопаттарга үйрөтөбүз. Мурун окуп, институтта окуп, медакадемияда окуп кеткенси де биз остеопатия берип аткан убакта кайра инструментальное обследование деп коебуз. МРТ, рентген, анализ, бүтүн баарын, анатомия, физиология бүтүн кайталана алат. А мисалы деген каршы көрсөтмөлөр барбы? Остеопатияга кайрылуу боюнчачы? Эми мындай абдан ыкмалар бар, туура түшүнө турган. Острый период деп коебуз. Эгерде мына азыр травма болду. Азыр абдан чоң температура болуп атат. Инфекция болуп атса, эми ал инфекционистке барыш керек. Абдан 40-41 болуп атса, тем более азыркы убакыттагы өзгөчөлүктө биринчи көрө турган температурага инфекцияны алып сала турган инфекционист көрүш керек. Черепно-мозговой травма болгондо да неврологдор көрүш керек. Себеби мындай да адамдын биринчи жолу травма болобу же бирдеме шок болобу, операциядан кийинки бир убакыттан кийин биринчи көргөндөгү көрүлбөй калган же дене көрсөтпөгөн симптомдор бир жумадан кийин чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн биз айтабыз, операциядан кийин мына операцияны рубец болот го, эми так кала турган, ошол жерге 2 айдан кийин гана иштей аласыз. Бирок операциядан кийин мына роддомдон чыкты, мына операциядан чыкканга сиз остеопат катары жардам бере аласыз жалпы денеге. Иммунитетин көтөрүп, жанына күч берип, жанакы операция убагында кыйшайып калган же кыпчылып калган жерлердин баарын бошото алабыз. Бирок баягы бычак тийген жерге тийбейсиз 2 ай. Ушундай бизде ар кандай эмелер бар. Адам келгенине жараша, ошо ар бир индивидуалдуу дарылоо. Баягы жашы боюнчачы, мисалы ымыркай же болбосо 70-80 жаштагы кээ бир мисалы докторлорго барганда, остеопатиядан башка медициналык докторлорго барганда, мисалы мындай жаштарда бул ыкма колдонулбайт же биз мындай адамдарды кабыл албайбыз деген жерлер бар да, барбызчы. Остеопатияда дагы ошо жашка жараша каршы көрсөтмөлөр барбы? Же төрөлгөндөн бери эле баланы? Жок, төрөлгөндөн бери. Европа, Америкада ар бир роддомдо бирден остеопаттар бар. Остеопаттар мына азыр эле эмеден ушу дүйнөгө келген кичинекей баланы сүртөлөктө эле остеопаттар оңдоп, алар пластилинде, суу ичинин баары бүтүн сөөктөр эчтеке жок, бүтүн суу түрүндө болот. Жумшак. Пластилинге окшоп эле акырын эле түздөп койсо болот. Ошондо бизди үйрөткөн француз остеопаттар айтчы. Биздин роддомдо иштеген остеопаттар кичинекей ымыркайдын өмүрүн өзгөртүп атканын эл түшүнбөйт дейт. Себеби башы кысылып төрөлсө, кийин жаман окуп, 2ге окуп, же абдан тентек болуп, же андан кийин гиперактивный деп коюп, тентектен тышкары жаман жуманга кошулуп бала турган баланы биз түздөп оңдоп койсо, кийин 5ке окуган, мындай тарбияны көргөн, көп эмне десем, көп жамандыкка учурабаган баланы жасайбыз деп айтчы. Себеби орусчалар, француздар айтчы, мы меняем судьбу ребенка, биринчи эле колго түйгөндө дейт. Себеби жаман окуган балдар, тентек балдар, баягы жамандыкка кошулган балдар өзүнүн баягы генетика жагынан же жаман көргөн тарбия үчүн эмес, ата энеден да эмес,
жанында жүргөн балдардан эмес, биринчи жолу өзүнүн денесиндеги эме кыпчылган же болбосо баягы травмадан кийин остеопатия эме төрөттөгү кысылып калган негизинде эме өзү ошол кысылган жерди бошотуш үчүн кыйкырат, ыйлайт, көп кыймылдайт, аракет кылат, анан жөн тура албайт да ал балдар. Себеби ошо денени бошотконго аракет иш үчүн анан эме жүрүш турушу начар болот да. Ден соолуктан эле. Ошон үчүн кээде бала жаман окуйт дегенде кулагыма жаман угулат, себеби ал бала балким 5ке окуган бала болот эле эгер убагында остеопатка көрсөтүп койсо. Ошон үчүн айтам, төрөлгөн убакыттагы баланы эң жок дегенде бир жолу остеопаттын колунан өтүш керек. Жана аны төрөгөн эне да бир жолу жок дегенде остеопаттын колунан өтүш керек, себеби төрөт дегенде травма. Аял кишинин жыныс мүчөсүнөн тышкары, жыныстын тегерегиндеги мына могу жамбаш сөөктөрүнүн баарын түздөп оңдогондо аял анан жеңил төрөттөн кийинки периоду жеңил болуп өтөт. Это кичинекейлерди, аялдарды көрөбүз. Кичинекей балдар мектепке баратканда түз отуруш керек. Андан кийин мектепте жанакы мурун ойноп жүргөн балага азыр сабак деген абдан мээге нагрузка болот. Ошон үчүн мектепке барар алдында остеопатка көрсөтүп коюш керек. Андан тышкары экзамендердин убагында, чейрек бүтүп аткан убакытта баланы көрсөтүш керек. Ошого даярдап жардам бериш үчүн экзаменин жакшы тапшырат. Бизде көп андай балдар болгон. Эме айткандай, сизден кийин балам диктант 5 албаган балам диктанттан 5 алып атат. Азыркы бүгүн алып келгеним мен сизге өзүм жазылган жокмун. Балам айтты, эне эмки жумада диктант болот. Баягы Бактыгүл Шаршекеевнага барбайлыбы деп өзү айтты деп кээде ушинтип келишет. Себеби бала өзү сезет, ошондон кийин өзгөчө өзгөрүлө турган. Андан тышкары чоң кишилер жаңы эле ооруй баштаганда бирдеме сезгенде эле остеопатка көрүнүп койсо, бир эле көрүнөт, бүттү, бизге башка келбейт ошо ойдон дагы бирдеме болмоюнча. Бутун кайрып алдыбы? Буту ооруп атат. Бир жумадан кийин бели ооруйт. Дагы бир жумадан кийин баш ооруйт. Башынын такыр басылбаса неврологко барат, башына дары иче берет. А бизге келгенде биз денени бүтүн тыңшайбыз да айтабыз, ушу айдын ичинде бутуңузду кайырган жок белеңиз десе, сиз кайдан билесиз, көз ачыксызбы дейт. Көз ачык эмес да, бу дене өзү эле айтып атат тыңшаганда. Бутунун кайрып койсок эле, анан айтат, эже айткан эмес элем, баягы сиз дарылагандан кийин башым ооругандан тышкары белим да басылды, баягы циклым да жакшы эмес эле, анысы да оңолуп калды, туалетке барчу эмесмин, анысы да оңолду. Ошон үчүн биз жалпы карайбыз да. Чоң рахмат сизге, аябай кенен жооп алдым окшойт. Биздин окурмандарга аябай пайдалуу болду окшойт деп ойлойм. Мынакей достор, мен ойлойм аябай кенен жана керектүү жоопту алдыңыз. Биз менен болуп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуз.